реклама анча болгон жок да. Өз үчүн менен эле ары бери болуп өтүп кетти. Мисалы, ар жолдукун бирөө 400 миң келип таштаган, 400 миңди тастады дагы, 400 миңден өйдө ким берген болсо, мен акчам кала берем. Бүгүн Айгерим карындашыбыздын сборуна барабыз буюрса. Өзү улуакка чейин деле көп жолу бардык, бирок видеого чыккан жокпуз. Бирок бүгүн бар видеого чыгышыбыз керек. Бүгүн саат 5-терге чакырды. Буюрса барып, жолугуп, балким прямой эфирге киребиз, туугандар. Себептер менен эле чыкпай аттык өзү негизи. Ошол буюрса бүгүн барып, бираз колдоо көргөзүп коелу. Ассаламу алейкум. Мынакей. Allah razı olsun. Алтынай бул гана Руслан гана. Руслан гана. Особенно гана Самар гана Самар. Samar Tigner. Самардын видеосун биз Алтынай аркылуу көрүп туруп анан кийин чыгарганбыз. Руслан байке. Алтынай чыгарган, анан как раз ошондо Русландын сбору болуп аткан учур эле. Алтынай чыгарды. Эми Алтынайга го сөз жок, анткени Алтынайга бул эле видео эмес, бул уже далилдеп койгон. Русланды дагы тарткан. Молодец, себепчи болду, жүрөт. Красавица. Өз красавчик десек деле жарашат. Молодец. Эркекчелечи. Алтын белгин окпасам болмок экен деди. Ондо кырып үрдүң эле ондочу. Сен как раз ондо болду. Көргөндө эле сыйга тапсырып көргөндө. Сиздин дагы боржу алып калсын, Амин. Барсында күчтөнүп чыккап коёбу? Буюрса аз калды. Kalsa. Bir hareket kılsak, belge çıkıp alsak nar жағына düşüp кетeriz. Kuday buyursa. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештери. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү таксопарк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештери, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү өтүп, Москва Казакстанга кирди чыкты маселеси пайда болсо, анда эч ойлонбостон Бек Султан агабыздын командасына байланышыңыздар. Көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар кызматыңыздарда. Метро Кузьминки 5-выходтан чыксаңыздар, Жер-ру чайханасынан күтүп алат. Андыктан барыңыздарга ак жол каалайбыз, документтерге сак болуңуздар. Русланда бул жерде. Молодец. Өзүң до конца туртасың кам. Биринчи сен баштадың эле, аягына сен чыгарат окшойсуң кам, а? Молодец. Аз калды. Виза кандай болуп атат? 1-2 күндө буюрса. Сонунбу, жакшыбы? Молодец. Мамлекет өз жардам берип атат, а? Лично мамлекет жактан чалынды зоноктор, а? Всё, болду. Посольство өзү прямой. Болду. Даже WhatsApp'та группа ачып койдуңар. Молодец. Сон абжа буюрса сиздики деле аз. Көрүнгөн тон ырагы жок дейт. Кудай буюрса көрдүңүз. Эми кыйынчылык болду, бирок Руслан 6 ай жүргөн. 6 ай жүргөндөн кийин бир Кудай берди да. Сиз дагы кичине ошол кыйынчылык бар экен, бирок болуп атат. Русланга, сизге. Нормально. Атакул акабызга. Болду. Чоң рахмат айтабыз. Ушу биздин балдардын дартын элдерге жеткизип, маалымат жеткизип Болду. Болду. Майлем себепчүбүз. Топтолуп атат силер. Рахмат. Рахмат. Мына, баягы лицонун баардыгы ушул жерде жүрөт. Мына. Кызым бактылуу болсун жегип. Ассаламу алейкум туугандар. Бардыңыздарга рахмат чоң, ушунчалык келип, өзгөчө ушул волонтер кыздар, балдар, силерге рахмат. Силерди биз бул жерден көрбөсөк дагы, көчөдөн кайсы жерде адам чогулган болсо, ошол жерден кичинекей коробканы кармап жүргөнүңүздөрдү көрдүк. Биз аябай ыраазыбыз. Эч кимге милдеттүү эмес. Акыйкаттачы бала ата балага милдеттүү эмес өзү, чынына келгендечи. Бирок силер ушул кичинекей карындашыбыз деп ушинтип алтындай болгон убактыңарды бөлүп, ушинтип эл көп жерге барып, элден суранып, ошол жерде кыйкырып, ушул карындашыбызга, ушул сиңдибизге жардам берип койгула деп турдуңуздар да. Сиздерге чоң рахмат. Бул 51 миллион чогулгандын ушул 80% ушул волонтер биздин эже карындаштар силер. Бул Русланга дагы, Хамзанын атасына, ошого дагы бүт волонтерлор чогултуп берген. Сиздерди көчөдөн көрүп, сиздер живой рекламасыңар. Сиздерди көчөдөн көрүп, адамдар анан
акыйкатта ушундай экен деп таштап атышты. Бул жерде мисалы Аскар интернеттен жазышат, Аскар сен барсаң чогулат депчи. Эч кандай андай эмес. Мен келсем 170 сом дагы чогулбай калышы мүмкүн. Биз жөн гана себепчи болгонбуз. Ал мезгилде орозо болчу, туура мисалы. Бирок кыргыз эли биз аябай ынтымак эл экенбиз. Аябай мен таң калдым. Мындан кийин мен ушу кыргыз эли биз ынтымагыбыз жок десе мен ошол адамга мындай тикеден тикеле каршы чыга турган болдум. Анткени ушул жерде турган ушул 3 баланын аталары турат. 510 миллион 10 күндө чогулган. Бул акчаны мен деген 100 миллион, 200 миллион эли бар адамдар дагы чогулта алган эмес экен. Биз ынтымагыбызды кыргыз эли көргөзүп койдук. Бирок кантип көргөзүп койдук? Ошо окшогон сиздер аркылуу, ушу сиздерге окшогон волонтерлор аркылуу көргөздүк. Мен сиздерге бир мындай турмушта болуп жаткан нерсени айтып коелу эле. Бул баардыгыбызга мындай тиешелүү. Мисалы бир жерде бир өлүм болгон болсо, ошол күнү биринчи күнү барып кыргыз үйүтү келет. Билесиздер, кыргыз үйүтү келет, бүт соседтериң келет, туугандарың келет, алыстан жакындан келет да кыргыз үйүтү кишет. Анан кийин эгерде өлүк алыс болгон болсо келип коюлат. Кыргыз үйгө коюлат, андан кийин жуулат, анан жайга барып коюлгандан кийин бүт айылдашта, жакындары дагы, алыстары дагы ошол жайдан нары тарап кетет да. Бул менен эмнени айткым келип атат? Мына 3 балага болушунча чуркадык, аракет кылдык мисалы. Биз андан кийин келип видео аркылуу чыга албай аттык, бирок биз мына күндө болбосо дагы 2 күндүн биринде келип аттык. Ошол сыңарында эжени таштап койбойлу. Мисалы азабын өзү эле тартып калат. Бул сөздү айтайын дегеним ошол кыргыз үйдө же күйөөсү, же аялы, же баласы эле ошол жаткан жерин кучактап эле кармап калып кетет да. Ошол сыңарында эжебизди жалгыз таштабайлы. Кандай болбосун жардам берели. Акчабыз жок болгон болсо, жок дегенде мына алтындай болгон убактыбызды бөлүп берип кетели. Мисалы ушул 3 бала дагы мына Дубайга кетип атат, барып ушул себепчи болуп ушул укол алганы. Бирок ошонун арасына ушул эжебизди кошуп койгон болсок дагы аябай жакшы болот. Интернеттен мага көп Аскар неге барып айтасың? 3 баланын атасы бар да, атасы бар үчүн чуркадың. Бирок атасы жок кызга неге чуркабай атасың деп. Биз кайсы жерде жакшылык болгон болсо, ошол жерде болушунча чуркай беребиз. Мисалычы 2025-тин башталышында ниет кылган мен. 2025 биз любой ишти иш жүзүндө көргөзөбүз, жакшылык иш кылабыз депчи. Аллах Таала бардык сөздөрдү ошо ниетке жараша ошондой ниет кылдык, ошол нерсе болуп атат. Ошон үчүн болушунча жардам берип коелу. 51 миллион бул 170 миллиондун 3төн 1 бөлүгү дагы эмес. Бул туура мисалы долларга чакса 600 миң доллар болуп кетти. Бирок маселе андай эмес болуп жатпайбы? Маселе 170 миллион чогултуш керек болуп атат. Эгер 4 бала болгон болсо бир аз скидка болуп калышы мүмкүн. Ошого ар бирибиз аракет кылып коюшубуз керек. Биз бирөөлөргө айтышыбыз керек. Ушул жерде телефон көтөргөн ар бириңиздер ушул нерселерге себепчисиздер, урматтуу туугандар. Мына Хамзаныкына бере албай калгандар, Асландыкына бере албай, Байхандыкына бере албай, жетишпей калгандар, мына эмердигиңиздерди көргөзүп коюңуздар. Эгерде ошол чын жүрөктөн болгон болсочу, биз акыркы сборго келген акчаны коюп туруңуздар сураныш дегенбиз. Анткени биз ушу сборду жаба турган мезгилде ошол миллион сом, 100 миң доллар көтөрүп келген байкелер эми берсеңиздер биз аябай ыраазы болобуз. Ошого басып келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Мындай нерселер болбосун мындан кийин элечи. Көрдүңүздөрбү мына жаратканыбыз канчалык бизге мындай канчалык кымбат денели берген. Бир эле ушундай кичинекей жүлүн ушул 170 миллион сом болуп атат. Анда дагы толук анын айыгып кетүүсү бул мындай. Бул нерсени биз өтө көп айтышыбыз керек. Бул акчаны бердик болду, балдар айыгат деген болсо анда биз жаңылып жараткандын кыжырына тийип алышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн биздин көрүп аткан көзүбүз, угуп аткан кулагыбыз, жыттап аткан мурдубуз демек бул бир баа жеткизген да. Ошон үчүн ден соолугубузду баалайлы, урматтуу туугандар. Ошого бул эми бизге аманат болуп берилген ден соолукчу. Кадырлап, баалап, мына баласы үчүн аталар кандай гана мына Русланды мен көргөм жанынанчы кылбаган нерсеси, такылдатпаган, эшиги калбаган. Бул деле эжебиз ошондой эле болуп атат, жалгыз таштабайлы. Максимально чогултуп берели, бере тургандарды берели. Мисалы картада 2000ден болгон болсо 1000 сомдон которуп коелу. Чуркап келген башка, бирок финанс кошкон бул башка болот. Мисалы ушунун арасында бардыгыбызда эле бар 1000 сом, 2000 сомдон. Бирок возможность болсо азыр эле мына жерге тарс эп таштап кое берели. Жүрөктөн чыгарыш бир нерсени өтө кыйын болот. Бирок чыгарып берип койгон болсоң, ал менен дүйнө кемибейт. Мен гарантия коюп берем. Эгерде чын жүрөктөн берилген садага дүйнөнү кемитпейт. Бул 100% көбөйтөт. Буну практикада да көрүп келатабыз мисалы. Ошого урматтуу туугандар, ар дайым келип туралы, таштабайлы. Ошондой эле мына жардам авто сиздерге рахмат. Азыр бирөөнү үйүңө киргизиш кыйын заманда ушинтип килейген ушул автосалонун ачып берип атышат. Ошого ушул жерде ашып берген жигиттер сиздерге да рахмат. Колдон келишинче келип турабыз. Мен мында баса белгилеп коюн. Жилетти кийип туруп эртең келбей кой дебеңиздер. Биздин да өзүбүздүн жеке жашообуз бар. Бирок колдон келишинче интернет менен бөлүшүп турабыз.
анан жилетти килип эле видео кылып туруп кетип калды дебеңиздер, а. Эң башкысы тынчылык болсун. Аллах Таала баардык ушу жаман көздөн, жаман сөздөн бирөөнүн көрө албастыгынан сактасын. Эмнени айтабыз? Кармап турган элек ама. Туугандар, ассаламу алейкум. Дагы бир жолу. Мына бүгүн Луиза эжекенин туугандарынан бардык волонтерлорду, бардык аттуу баштуу агаларыбызды чакырганбыз. Мынакей, алардын катарына Жунго автодагы келишти. Бисмилlah, өзүңүздөр. Assalamu alaikum tug'anlar. Biz da Haydagер Qarabay sizlarga kelib biroz salomimizni qo'shib ketamiz dedik. Sizlar da kelingizlar. Jungo Avto kompaniyasi biz. Jungo Avto kompaniya bizdin kollegalar bu yoqqa Aymerim kızımızga жардам berip gelişti. Bizdin adresimiz Densoypuna 189. Эми мындайча айтып кеткенде жакшылыкта эле жарыша берели. Ошондуктан келе бергиле 5, 10, 20 сом болсо да, 100 сом болсо да бул өтө жардам да. Ошондуктан келе бергиле, барыңарды күтөбүз. Салам алейкум. Жардам автодо жардам берип калыңыздар туугандар. Мына Луиза эжекебиз өзү эртең менен кечке чейин ушул жерде. Келе бергиңиздер туугандар. Аманатыңыздардын баардыгын алып келсеңиздер болот. Келиңиздер. Биргеликте жаап салабыз burada. Assalamu alaikum. Кана Руслан. Кана укам. Кел укам. Абжа кандай, жакшысызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы чогулуп атабы абжа? Шүгүр. Руслан, жакшы укам, визалар жакшы болуп атабы? Молодец. Бул баланыкы бүттү да? 2-3 баланык сиздики калды абжа? Буюрса, үмүтсүз бир гана шайтан дейт, сөзсүз болот, сиздики да чогулат. Мындай эле жакын кылып тартайлычы мен. Бир да чыгарган эмесмин, эми банкынчы. Туугандар, ушуга бир үзүсат көргөзүп коелу. Жакшы кылыпчы. Бул абжабыз көбү жазышты эле, абжа Аскар келбей койду деп атышты эле. Келип аттыз, рахмат, Алла разы болсун. Сиздердин келбей турганыңыздар мага аябай чоң жардам болду. Сиздер чоң реклама кылып койдуңуздар. Элдерге маалымат жеткизбейсиздер. Ошол дагы мага аябай чоң жардам болду. Эгерде мен өзүм чыкпаганда мындай Жок, жакшы эле. Бизчи бир нерсени билишибиз керек. Мына сбордо чуркаган балдарчы, ушул жердеги баардыгыбыз эле биз жөн эле себепчи болдук да. Анан эртең ал балдарга биз чогултуп бердик, мындай деп башкачараак сүйлөп койсок болбойт. Бирок бул акчалар деле толук жардам бербейт. Эч ким гарант жок. Туурабы? Бул акчаны чогултуп, балким мына чогултуп аткан биз деле өлүп калышыбыз мүмкүн. Жон гана себебин кылып атабыз. Ушул жерде чуркап берген балдар деле ошондой эле. Өткөндө бирөө айтты эле, бул маселе акчада болгондо башкача болот деп. Просто биз бир гана түшүндүк, кыргыз эли. Денсаулык аябай кымбат экен, да? 170 миллион сомго бир эле мүчө. Даже алдагы гарантированный эмес экен. Ошон үчүн шүгүр кылышыбыз керек экен, абже. Буюрса чогулуп калат. Канча чогулуп калды өзү общий? 51 миллиондон ашканы бул 3төн 1 бөлүгү деп эсептелет да. Туура эле. Убагында ошондой чогулган, эми максималдуу аракет кылып, эми видеосу жок, келип атты, келип кетип атты. Эми себептер менен арасына, молодец. Мына 3 бала деле 1,5 миллион таштап кетишти. Ушул жерде кимдер чуркаган болсо, башында ошого чейин чуркаган. Баягы любой нерсенин кызыгы кетет дегенде, бунда кызыгы кетип калбасын. Бирок шүгүр, паркка барсак, башка барсак деле көк жилет менен турушат. Акча чогуу, ошолор чогулуп келип берип атышат, волонтерлор, а. Мына мал мүлктөр бүт артында турат. Жардам автого дагы мында өзгөчө рахмат. Ошол жигиттер баардыгыңарга рахмат. Эмаңтарын аз коюп коебуз. Кудай буйрса чогулат. Аз адам чогулган болсо бир прямой эфирге кирип бир чогултуп беребиз, а? Ошо. Сон Дубайга болду. 4-кылып абжени жетелеп кетсеңер да сонун болот, а? Болду, абже. Сиздин дагы, Айберимдин дагы, а?